ишкана бардым. Сеники ошондо 10 күндө сен 516 колбо чыгарып атасың, 516 ооба. 13,5 тонна почти, 13,5. Ооба, 12300 тонна. Бул жакында 5 күн эле суббота воскресенье иш алып барышкан жок өлчөйсүзгө. 7 экскаватор. Ама өйдө жакты ким тазалайт бизде? Биз тазалап, Биз кайсы жерден баштап тазалап атабыз? Тети Тумшагылдын эмесинен баштап. Бuyakta водозабор бар, өрмөктөр көлүп турган. Бул жактан баштап биз тазалап келатабыз. Эмне себептен кылып атабыз? Бул биринчиден биздин Бишкек шаарынын тургундарынын коопсуздугу. Мынакей эгер суунун нугу көтөрүлө турган, суунун көлөмү көтөрүлө турган болсо, мынакей көптөгөн үйлөр ушу жабылып калмакта. Биз болсо алдын ала ушу чараларды көрүү максатына кылып атабыз. Азыр биз дагы ылдый түшкөндө көрөбүз, айрым курулуштар бар, алар мыйзамсыз жана убагында талапка жооп бербеген шартта курулуп калганда, анын баарын мыйзам жолуна алып келебиз. Мен айтып кетейин, мына жылдын аягында, 2024-жылдын аягында тиешелүү министрлер кабинетинин чечими чыккан, суунун ушул дарыялардын нугу Бишкек шаарына өткөн. Ошондуктан бизге чейин кайсы бир мыйзамсыз берилип калган келишимдер болгон болсо, биздин жанакы ушул коюлган нормаларга, талаптарга жооп бербеген болсо, биз баарын сноска алабыз. Эми алдын ала албасак, кийин кыйын болуп калат бул жерде. Биз көрүп атабыз да, жылдан жылга мынакей засуха деп суу жок деп атат, азыр болсо суу көп болуп атат тескери. Ошондуктан биз алдын ала чара көрбөсөк, кийин кыйын болуп калат. Мына көрдүңөрбү? Акыркы 30 жыл эмес, канча жыл тазаланган эмес. Бизде 25 жылдан бери турабыз. Бир жылда болгон эмес бул тазалануу. Теректер өсүп калгандан кийин суу ашып кетпесин деп. Бул жакшы болду бирок. Ошо суу ашпасын деп, биринчи бул суу ашпасын деп, экинчи эми шаарыбызда, Кудай эми жок дегенде арык дарыянын нугу шаарга татыктуу болуш керек да, тез турабы. Анан кийин айыл менен айырмасы жок болбойт. Эми буякта благоустройстволорду кылабыз, жана эл басып, эл жүрө тургандай кылып шарттарды түзөбүз. Анан ушу кээ ушунда чыгып кетти, мага дагы капа кылбогу, Биз дагы түздөп мыйзам жолуна алып келебиз. Алар кайсы норманы бузуп жабылган турбайбы бул жерде? Ошол наркы меники. Сиздерден суралыш, балдарыңыздарга айттым. Бизге киши мөөнөт берди. Күн жылып калсын, биз алып коебуз. Бүгүнкү күндө мына ал жердеги кылып аткан ишке сууга мешать этпейт. Ичиден туруп тазалап койсо, биз аны убакыт берсеңиздер, ушуну өзүбүз алып тазалап жылдырып коебуз. Кенен бир машина өтө турган кылып. Убакыт туура эле. Ана азаматтар, биз убакыт беребиз. Убакыт беребиз дегенде өзүңөр көрүп атасыңар. Мына биз убакыт силерге берген менен биз дагы колубузду кармабагыла да. Биз дагы ыкчам ишти кылыш керекпиз. Анан кийин бул илгери ушундай болчу, ишти баштайбыз. Телевидение тартабыз, кеттик, эч ким менен иши жок. Анан кийин болсо кайта бир эстегенде келесиз. Жок, анда болбойт. Бизде мөөнөтү бар коюлган, мына биз деген канча курулуш иштеринде да көрсөтүп атабыз. Ыкчам иштесе болот. Мына мону көрүш керек себеби, карачы канча объем. Кудай сактасын, бир суу алып келсе, бар курулат. Чын айтканда, ушунча үйлөр курулуп калды, убалдык. Азыр Кудай сактасын, бу жерден 1-2 бутак түшүп элечи. Болду, суу кетпеди, мына бияка. Ортосун баарын тазалап беребиз. Жакшынакай кылып беребиз. Нугун чыгарабыз. Кийинки эмелерин да куябыз буюрса, мынакей эмче. Тура эле куюш керек да по-любому. Мен деген өзү подпорный стенасы бар да, негизи тазалаганда чын көрүнөт ошо. Көрүнөт? Бу жерде жок. Азыр заказ тазалай, негизи болуш керек. Жок, мен 40 жылдан ашык турам ушул жерде. Илгери биз турганда бияк дала болчу, мал жүрчү. Союз развал болгондо кошуномдо бүткөн цементчи. Кыпта жерден жака чейин жок. Бардыгын тазалап бүткөндөн кийин кайсы мониторинг департамент ишалып кайсы жерге подпорный стена керек болсо ошол жерге жерде жок. Адистеп текшерип чыгат.